AQShnын 60 000 аскерден турган жашыруун армиясы Newsweek иликтөө жарыялады. Макалада аскерлер өлкөнүн ичинде жана чет мамлекеттерде аскердик формачан жана жай жарандарда эле кийинип жүрүп иштешет деп жазылган. Аталган программага 130 жеке компания катышып, аларга жыл сайын $900 миллион каражат сарпталаары айтылган. Аскар Акаев: Кумтур боюнча эң биринчи Акылбек Жапаров жоопко тартылышы керек. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков дагы депутат Акылбек Жапаровдун күнөөсү мурдагы жетекчилердикинен кем эмес деп айыптап чыкты. Кумтурга кулду куруп, конституциялык соттун чечимине бекитип берген. Канада Кыргызстандын Кумтур боюнча чечимине нааразычылыгын билдирди. Канада Кыргызстандын маанилүү инвестициялык өнөктөшү катары Тоо-Кен тармагындагы соңку окуяларга абдан тынчсызданып жатканын бул өлкөнүн эки министри билдирип чыгышты. Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева ИИМге суракка чакырылды. Ал мындай маалыматты Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Ага ылайык Жолдубаева бүгүн 18 майда саат 16:00 Ички иштер министринин төргөө башкармалыгына барышы керек. Митингге чыккандарга ок атууга уруксат берилди. Беларусь президенти Александр Лукашенко митингге чыккандарга ок атууга уруксат берди. AQShnын 60 000 аскерден турган жашыруун армиясы Newsweek иликтөө жарыялады. Журналдын жазганына караганда, алар ЦРУнун айтылбаган кызматкерлеринин санынан 10 эсеге көптүк кылат. Макалада жашыруун аскерлер өлкөнүн ичинде жана чет мамлекеттерде аскердик формачан жана жай жарандарда эле кийинип жүрүп иштешет деп жазылган. Мындан сырткары, аталган программага 130 жеке компания катышып, аларга жыл сайын $900 миллион каражат сарпталаары айтылган. AQSh армиясынын атайын даярдыктагы күчтөрү жашыруун армиянын жарымысын түзөөрү айтылды. Алардын максаты кагылышуулар болгон аймакта жана касташкан өлкөлөрдөгү террорчулардын аркасынан түшүү делген. Доклад жасап, мыйсам кабыл алдырган ошо Жапаровду биринчи ошону жоопко тартса ошо туура болот деп эсептейм. Бакиевден баштап кийинки президенттер көрдү. Бүгүн отуруп алып Акылбек Жапаров задним умом умный дегенде, ал 90-жылдарда биз антпесип Америка эмес эч бир компания иштемеди эмес. Кумтур компания болуп айтып атпайбы, биз эл аралык сотко барабыз, ошол 2009-жылдагы келишим негизинде отуруп алабыз деп билип туруп, ошондой чечимге барган Жапаровду Алардын бирок чыккынчы деген аныктамасы жок. Чыккынчы деп бир гана сот берсе керек. Бирок бул жерде ушуна кирип кетти да. Мен ошого нааразымын. Эмне үчүн биз 2020-жылдын октябрынан эле алышыбыз керек. Ага чейинкилердин бардыгы чыккынчы болуп, андан кийинкилердин бардыгы эме кылабы. Бирок ошол Акаевдагы, Бакиевдагы, Атамбаевдагы, Жээнбековдагы кыргыз элине кыянаттык кылып чыккынчы болгон болсо, аларга кызмат кылган адамдардын баары ошодо турат да. Анда ушул жердин жарымысы чыккынчы экенбиз да. Эң негизги чыккынчылар 2009-жылы өкмөттө анан жогорку кеңеш иштегендер деп мен айтам. Мына ошол 2009-жылкы конституциялык соглашениеда Кумтурга кулду куруп, конституциялык соттун чечимине бекитип бергенбиз. Андан кийин келген бийликтер ал конституциялык соттун чечимин буза албаган эмес. Ал эми кечеги Октябрь райондук соттун чечими ал Октябрь революциясынын чечиминдей эле анын арбитраж сот кабыл да албайт керек болсо. Бул саясат да, чылгый саясат. Бирок 2003, 2009, 2007 жылда комиссия болгон. 2007 Атамбаев өкмөт башчы болуп турган кезде Акылбек Үсөнбекович комиссияны жетектеген. 2003 жылкы жумушчу топто Акылбек Үсөнбекович азыркы комиссиянын башчысы бажы салык кызматтарынын төрагасы болуп комитеттен ошол комиссия кылышкан. 2009 жылкы өкмөттүн премьер-министри болуп туруп экономикалык саясатын көзөмөлдөп турган. Анан бардыгы чыккынчы болуп бул киши кургак чыкканда бул кандай болуп калат? Тарых бизди кечирбей калат го дейм. Алардын күнөөсү канчалык болсо, бул кишиники ошончолук болмок да. Эмне үчүн Акылбек Үсөнбекович ошол кезде Акаевдин бетине мендей болушунду айтып чыккан жок? Эмне үчүн Бакиевге ошентип айтып чыккан жок ошол кезинде? Эмне үчүн Атамбаевге айтып чыккан жок? Сиз чыккынчысыз, мондай кылып атасыз деп. Эмне үчүн Жээнбековге айтып чыккан жок кече? Эмне үчүн айтып чыккан жок? Мына мен азыр айтып чыгып атам. Өзүмдүн каршы пикиримди айтып чыгып атам. Oyun kılbaş gerek de. Bu çılgı oyun, siyasat, Kumtar boyunca men Қуанышбек Исабековтун, Базарбай Мамбетовтун 2013 жылкы
мамлекеттик комиссиянын чечимдерин бардыгын окуп чыктым. Эринбей. Бирок бардыгы эле келтирип ошол эки келишимдин тегерегинде. Анан биз бүгүн чыккынчылардын бардыгын фамилиясын жазып алып туруп, анан башкы прокуратурага берип атабыз. Бирок баш мыйзамда кумтөр боюнча мурунку берени алынып калбадыбы? Мурунку баш мыйзамда бар эле да кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштерине мөөнөтү эскирди деген берене колдонулбайт деп. Азыр кимди жоопко тарта аласың? Нанаев өтүп кетти, Танаев өтүп кетти, Камчок Кудайбергенов өтүп кетти, Насирдин Исанов жок. Кимди жоопко тартабыз? Анан бул ашуудан берген отчет болот атпайбы Байдылданкындай эле? Канаданын тышкы иштер министри Марк Гарно менен чакан бизнес экспортту өнүктүрүү жана эл аралык соода министри Мэри Энг 17 майда тараткан биргелешкен билдирүүдө Канада өкмөтү Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүү тууралуу чечимине нааразычылык айтып, бул Кыргызстанга чет жактан инвестициялык тартуунун келечегине терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин белгиледи. Канада бул талаш тартыш биргелешкен ачык чечилбегенине нааразы. COVID-19 кийин экономиканы толук калыбына келтирүү ишкердик чөйрөнүн ачык жана адилет болушун талап кылат. Мындай чаралар эл аралык сооданын жана чет элдик инвестициялардын көлөмүн азайтып, Кыргыз элинин экономикалык жашоосуна да доо кетирет деп жазылган министрлердин билдирүүсүндө. Кундуз Жолдубаева ички иштер министрине суракка чакырылды. Мени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратына басып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан Жеңиш Молдокматовдун ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырышты. Молдокматов менен менин байланышым жок. Мен бул ишке кандайча кошуп жатканын түшүнгөн жокмун. Былтыр 5-6 октябрда мен Кыргызстандын Катардагы жараны катары аянтта жүргөм. Бул жерде кош стандарттуулук орун алууда. Ошол эле күнү элге ок атууга буйрук бергендер эмнеге жазага тартылбайт? Өкмөт үйүн басып алууга аракет жасагандарды эмнеге суракка чакырбай жатат? Түшүнүксүз, деди Жолдубаева. Беларусь президенти Александр Лукашенко куралдуу күчкө митингге чыккан, ошондой эле каршылык акцияларды уюштурган жарандарга ок чыгарууга уруксат берген документке кол койду. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү басма сөз каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындай чечим мамлекетти коргоо боюнча мыйзамда айтылат. Тынчтыкты сактоо максатында видео сүрөткө тартууга дагы тыюу салынган. Ошондой эле милиция кызматкерлери башаламандык уюштурган жарандарга ок чыгарууга укуктуу экени белгиленген.